Белгилүү актер зордуктоого шектелип кармалды. Бишкекте митингге чыккандарды милиция кармап кетти. Садыр Жапаров мусулмандарды Орозо айы менен куттуктады. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Бишкекте ЧМ аттуу жаран 27 жаштагы чет элдик ШС аттуу аялды зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Милиция кабарлагандай, аталган факт кылмыш кодекстин 155-беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракети менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Шектүү ЧМ Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. За что вас задержали? Не знаю я, за что задержали. Не знаете, за что задержали? Я, что ли, меня задержал? Как вы были задержаны? Блестяще. Свердлов райондук соту шектүүнүн бөгөт чарасын карап, аны 2 айга камакта калтырды. Учурда тергөө жүрүп жатканы айтылды. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адам таанымал актер жана режиссер экенин жазып жатышат. Вот и нет, клевета и ложь. Бүгүн 2 апрелде Бишкектин Горький сейил багына митингге чыккандарды милиция кызматкерлери кармап кетти. Орусиянын президенти Владимир Путинге каршылык көрсөтүү иретинде уюштурулган митинг 14:00-дө башталган. Саат 14:20 чамасында 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери келип, митингдин катышуучуларын кууп таратып, айрым активисттерин автобус менен алып кетишкен. Кыргызстан – это Россия! Кыргызстан поддерживает убийц! Кыргызстан – это фашисты! Бүгүн ушул эле аймакта саат 11:00-дөн 11:30-га чейин Орусия бийлигин колдогон митинг өткөн. Уюштуруучулар милиция кызматкерлеринин эскертүүсүнөн кийин талабын 20 мүнөт гана айтып, андан соң тарап кеткени кабарланган. А что, так можно было, что ли? Айта кетсек, президент Садыр Жапаров элчиликтердин алдына митингге чыкпоого чакырып, кааласа Горький паркына барып 24 саат бою каалашынча сүйлөй берсе болорун Facebook баракчасына жазган. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн мусулмандарын Орозо айынын башталышы менен куттуктады. Куттуктоодо мындай деп айтылат: Орозо жан дүйнөнү руханий жактан тарбиялап, адамдарды ырайымдуулукка, сабырдуулукка жана адептүүлүккө үйрөтөт. Ошондуктан улуу айдын урматына жараткандан дүйнө жүзүндө болуп жаткан саясий экономикалык каатчылык маалында жалпы адамзат баласына кечиримдүүлүктү жана мээримдүүлүктү тилейли. Ошону менен бирге эзелтен эле кыргыз калкыбыздын улууну урматта, кечүүнү ызатта деп чакырык салган каада салттарын бүгүнкү муун дагы кынтыксыз улантып кетерине ишенем. Бабалардан калган кааданы улап, ата салтына уюп келе жаткан мекендештерибиз бири-бирин кечирип, бири-бирине болгон ымаласын арттырып, мекенге болгон сүйүүсүн бекемделе берсин. Колу ачык март жарандарыбыз калктын муктаждыктарын чечип, кайрымдуулук иштерине себепкер боло беришине тилектешмин, деди президент. Эскерте кетсек, бүгүн 2 апрелде Орозо айынын 1-күнү башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтыбыздан окуй аласыздар.